Не ичип, не жеп атам, канча карыз кабап атам, канча кредит алып атам. Аны ойлонуп да койгон жок. Ошондо берди эмне жалаң байлар жашаш керекпи бул мэр келгенде? Же бизге окшогондор көчүп кетиш керекпи? Кандай кылабыз биз эми? Скоро эртерээк кезди экен. Элдештиргенде милиция, коргогондо милиция бизди. Саламатсыңарбы эл журт? Мени тааныйт болушуңар керек. Мен жана Ала Өлдөгү жеке бизнеске чечип берген жердин ээси болом, астындагы бүркөлөрдүн. Ал жерге барып мэрия аябай ызычуу салып бустурду. Менин жеке оюм наркы эле немеге чечип койгон. Жеке ишкерге акчасы барга чечкен. Шеги болду, ушундай ишендим мен шегим барын. Жол болсо мен жайлата жарып сатып алайын деп отурдум эле. Мен 7 ай күттүм мен мэрди. Жер берем деп алдай берди. Акырында жер жок. Мен менен жашап ал деди. Аны көзүм жеткенден эми жайлата ким коёр, эми жайлата сатып алайын. Документ боюнча күрөшө беребиз. Менин чечимим бар. Азыр мени мэр сотко берип туруп, анан эскертүүсүн бериш керек экен. Сотко бербей туруп, эскертүү бербей эле келип трактор менен бустурду. Азыр кызым дагы эс болуп жыгылып, эми менен келди, скорый менен. Больницада турам, капельница алып атат, эсине келе албай атат. Өзүнө келе албай атат.